Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир туганым, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдардын дагы бири бул ата-энеге жакшылык кылуу. Аларды урматташтык, сыйлаштык, аларга ак болуудан этият болуу, сактануу. Аллах Тааланын акысынан кийинки эле эң улуу акы бул ата-энеңиздин акы. Жер бетинде кандай инсан болбосун, сиздин кандай жакшы көргөн тууганыңыз, сиздин аялыңыз, бала чакаңыз, досторуңуз жана башка өзүңүз тааныштарыңыз болбосун, мына ошолордун ичинен сиздин жакшылыгыңызга, сиздин урмат сыйыңызга эң акылуу болгон кишилер бул сиздин ата-энеңиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеңиз бул сиздин бейишиңиз же сиздин тозогуңуз. Эгер бейишти каалай турган болсоңуз, бул бейиш алыс жерде эмес, бул сиздин үйүңүздө эле. Бул ата-энеңиздин үйүндө, бул ата-энеңиздин таманын астында мына ошол бейиш. Эгер бейишке кирем дей турган болсоңуз, ошол ата-энеңиздин үйүнөн издеңиз. Эгер алыс жерде болсоңуз, ошол ата-энеңизди зыярат кылып туруңуз. Эгер алыс жерде болсоңуз, ошол ата-энеңиз менен байланышып, сурашып туруңуз. Мына бейиш ошол жерде. Эгер ата-энеңиз жанында отурган болсоңуз, мына ошол ата-энеңизге жакшылык кылыңыз. Сөз менен болсун, иш аракет менен болсун, мал дүйнө менен болсун, кандай болсо да мына ошону ата-энеңизди карап, ата-энеңизди багып, ага жылуу жумшак сөзүңүздү айтып, ага жылуу тамагыңызды берип, жылуу чайыңызды берип, жылуу үйүңүздү берип, жылуу карай турган болсоңуз, мына ошол сиздин бейишиңиз, мына ошол жерден сиз өзүңүздүн бейишиңизди табасыз. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага ибадат кылуудан кийинки эле эң улуу амал бул ата-энеге жакшылык кылуу. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амал, Аллах Тааланын берекесин түшүрө турган, Аллах Тааланын ырайымын алып келе турган амал бул ата-энеге жакшылык кылуу. Абдуллах ибн Масуд айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мен сурадым: "Айюл а'мали ахаббу илаллах?" Я Расулаллах, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдар кайсы? Мага атап бериңизчи дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ас-салату ли вактиха, өз убагында окулган намаз деп жооп берди дейт. Сумма салту, кийин кайра сурадым: "Я Расулаллах, сумма айю?" Андан кийинки амал кайсыл деп сураганымда, биррул валидейни, ата-энеге жакшылык кылуу деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдардын катарында бул ата-энеге жакшылык кылууну эсептеп мага кабар берди деп Абдуллах ибн Масуд мына ушундай айтат. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнө ибадат кылуудан кийин эле бул ата-энеге жакшылык кылууга буйруп төмөндөгүчө баяндайт. Ва қада раббука алла та'буду илля iyyahu ва бил валидайни ихсана. Сенин Роббуң жалгыз өзүнө ибадат кылууга гана буйруду дейт. Башка бир аяттарда вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан. Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпостон ибадат кылгының. Ва бил валидайни ихсана, жана андан кийин ата-энеңе жакшылык кылгының деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнө жалгыз ибадат кылууга буйруп өткөндөн кийин эле бул ата-энеге жакшылык кылууга бизди буйруйт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала ва бил валидайни ихсана, ата-энеңе жакшылык кылгының деп буйруп атат. Эми ихсан деген эмне бул? Биз ата-энебизге кантип жакшылык кылабыз дегенде, бул 4 нерседе болот. Биринчиси ата-энеге сөз менен жакшылык кылуу. Экинчиси аларга иш аракет, амал менен жакшылык кылуу. Үчүнчүсү аларга мал дүйнө менен жакшылык кылуу. Төртүнчүсү аларга өзүңүздүн абалыңыз менен жакшылык кылуу болуп эсептелинет. Сөз менен жакшылык кылуу бул аларга жакшы сөздөрдү айтыштык. Аларга копол сүйлөөдөн, аларга катуу сүйлөөдөн, алардын көңүлүн оорутуп кое турган сөздөн сүйлөөдөн этият болуштук. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерседен кайтарып, "Фала тaqul уффи", аларга үф деген сөздү дагы айтпагының,
аларга үф деп, алардын көңүлүн оорутпагын деп Аллах Таала мына ушул эки эле тамадан турган үф деген сөздөн кайтарган. Эми үф деген сөздөн кайтарып аткан болсо, мындан жогорку турган сөздөрдөн Аллах Таала биринчилерден болуп кайтарат. Вала танхархума, жана аларды каттуу бир жемелебегин. Ва куллахума каулан карима, аларга сен жылуу, жумшак сөздөрдү сүйлөгүн, урматтуу, сыйлуу сөздөрдү сүйлөгүн деп Аллах Таала ата-энеге мына ушундай сөз менен жакшылык кылууга да буйруйт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиз ата-энеңиздин бир көңүлүн көтөрүп, жакшы сөз сүйлөп коюштугуңуз бул эртең сиздин кыямат күнүндө бейишке киришиңизге себепкер болуп калат. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума бир кишиге төмөндөгүчө насаат берет. Атафракун нара ва тухиббу ан тадхулал жанна, сен тозоктон кутулуп бейишке кирүүнү каалайсыңбы? Ошол нерсени жакшы көрөсүңбү дегенде, жанагы табиин и валлах, ооба мен ошол нерсени жакшы көрөм. Кала ахайин валидука, сен ата-энең тирикпи деп жооп менен сурады дейт. Култу наам, ооба деп жооп берген кезимде не деди? Фаваллах лау аланта лаха калам ва туамтаха туам ла тадхуланнал жанната. Эгер сен ошо ата-энеңе, апаңа жылуу сөз сүйлөй турган болсоң, жумшак сөз сүйлөй турган болсоң, жана ага тамак аш бере турган болсоң, анда сен валлах, Аллах Таала касам ичип туруп, сен бейишке сөзсүз түрдө киресиң деп мына ошентип айтты дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеге жакшылык кылуу, аларга жакшы сөз сүйлөштүккө, алардын көңүлүн оорутуп койгон сөздөрдөн алыс болуш керек экен. Жана ошондой эле дагы ата-энени сөгүп коюудан этият болуштук. Ата-энени кантип сөгүп коет? Сахабаларга Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ата-энеңерди сөкпөгүлө дейт. Ошондо сахабалар, я Расулуллах, кантип өзүнүн ата-энесин сөгөт деп ушундай таң калышат. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бир киши бирөөнүн апасын сөгөт, бирөөнүн энесин сөгөт дейт. Ошондо ошол киши ага жоо иретинде, анын дагы апасын сөгөт, анын дагы энесин сөгөт дейт. Муну ошол бирөөнүн апасын сөккөнү, бирөөнүн энесин сөккөнү, бул өзүнүн атасын, өзүнүн апасын сөккөнгө барабар деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо өзүнүн ата-энесин сөккөндөн бизди кайтарып атат. Албетте ата-энени сөгүштүк, башка бир ата-энени сөгүштүктөн этият болуш керек. Ал өзүнүн ата-энесин сөккөнгө эле барабар болуп калат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, сөз менен жакшылык кылыштык. Бул ата-энеге дуа кылып туруштук. Алардын көзү тил үстүндө дагы, көзү өткөн кезде дагы аларга истигфар айтып, аларга дуа кылып туруштук. Бул эң чоң ата-энеге кылган жакшылык болуп эсептелинет. Эми экинчиси иш аракет менен. Иш аракет менен аларды тамак ашын, кийим кечесин, жашай турган жерин караштык. Албетте сиздин аялыңыздан дагы, сиздин бала чакаңыздан дагы, сиздин башка туугандарыңыздан дагы эң биринчи сиздин кыла турган жакшылыгыңызга, сиздин тамагыңызды жегенге, сиздин ысык чайыңызды ичкенге, сиздин алып берген этиңизди жегенге эң акылуу адамдар бул сиздин ата-энеңиз. Эгерде аялыңыз ыраазы болуп, бала чакаңыз ыраазы болуп, бирок ата-энеңиз нааразы болуп аткан болсо, анда сиз ата-энеңизге ак болуп турсуз. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеге кийим кечек алып берип туруштук. Аларды жылуу үйдө жашатыштык. Бул ата-эненин акысы. Андан кийинки мал дүйнө менен болгон нерсе, бул дагы аларга караш туруштук. Эгер алар сизге муктаж болуп турган болсо, сизге муктаж болуп калган болсо, өткөчө каарылык жашына түшүп сиздин мал дүйнөңүзгө муктаж болуп калган болсо, бир ооруп калып дары дармекке муктаж болуп калган болсо, же башка бир сиздин мал дүйнөңүзгө, сиздин акчаңызга муктаж болуп калган болсо, мына ошол нерсе менен ата-энеге жардам бериштик. Бул дагы ата-энеге кылган бир ихсан, жакшылык, ошо ата-эненин акысы болуп эсептелинет. Эгер ата-энеңиз сизге муктаж болуп кала турган болсо, ошого акчаңызды бербей турган болсоңуз, өзүңүздүн мал дүйнөңүздү бербей турган болсоңуз, бул эң чоң күнөө болуп калат. Бирок тинекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү күндө өзүнүн ата-энесинен, өзүнүн бир тууганынан мал дүйнө, акча, жер, үй жана башка нерселерди биз талашып калдык. Албетте мунун баары биздин илимсиздигибизден, биз ата-энебиздин акысын билбегендигибизден, биздин шарияттан бейгапар калгандыгыбыз, акыреттен жүрөктөрүбүз гафилет баскандыгыбыз, биздин ыйманыбыздын алсыз болгондугунан
мына ушундай даражага барып калдык. Мындан биз сак болушубуз керек. Албетте биздин мал мүлкүбүз дагы, биздин бала чакабыз дагы, биздин үй бүлөбүз дагы, биздин тапкан ташканыбыз баары бул ата энебиздин мүлкү болот. Алар биздин уруксатыбыз жок эле биздин мал дүйнөбүздү иштеткени алардын акысы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда бир киши өзүнүн атасынан арызданып келет. Мен атам паландай нерсемди мен уруксатым жок сатып жиберди дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сен дагы, сенин ошол мал мүлкүң дагы атаңдын мүлкүсүн дейт. Атаңдын колундасыңар дейт. Атаңар каалагандай силерди иштетет деп мына ушундай кабар берет. Дагы урматтуу мусулман, андан кийинки дагы абал менен жакшылык кылуу кандай? Эгерде сиз ооруп кала турган болсоңуз, же бир кыйынчылыкка түшүп кала турган болсоңуз, ата энеңиз сураган кезде аларга мен абалым жакшы деп алардын көбүн оорутпай турган, аларды кыжалатка салбай турган жооп бериштик. Аларга башыңызга бир кыйынчылык келсе эле, аларга бир арыздана бербештик. Аларга баарын төкпөй чачпай айтып бере бербештик. Кандай бир нерсе болуп кала турган болсо, аны колдон келишинче жашырып койгону, алардын көңүлүн бир оорутпай койбош үчүн аны жашырып бекитип койгон бул нерсе дагы ата энеге кылган бир жакшылык болуп эсептелинет. Албетте бул нерседе бизге Юсуф алейхиссаламдын окуясында жана башка сахабалардын окуяларында бизге чоң сабак бар. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ата энеге жакшылык кылуу бул ар бир баланын милдети экен. Ар бир кыздын милдети экен. Башка бир туугандарыңызга караганда, өзүңүздүн аялыңызга, бала чагаңызга караганда, мына ошол ата энеңиз сиздин жакшылыгыңызга эң акылуу экен. Балким Аллах Таала буйруган бул парыз болуп эсептелинет экен. Эгер ата энеңиз сизден ыраазы боло турган болсо, ата энеңиз сиздин бейишиңиз болот. Эгер ата энеңиз сизден наразы боло турган болсо, анда ата энеңиз сиздин дозоңуз болуп калат. Мына ошондуктан кимдин ата энеси бар боло турган болсо, көзү тирүү боло турган болсо, аларга көп ихсан кылып, алардын ыраазычылыгын табып, алардын ыраазычылыгын табып инсан өзүнүн бейишин куруп алыш керек. Агерде көзү өткөн болсо, алардын туугандары менен, алардын достору менен мамилени чындап, алардын атынан садакаларды кылып, алардын атынан ихсандарды кылып, жана алар бирөөлөрдөн карыз болгон болсо, карыздарын төлөп, мына ушундай жакшылык кылып коюштук. Кыямат күнүндө инсанды Аллах Таалага жакшы абалда жолуктурат, жана ата энесин дагы мына ошол ихсандар менен ыраазы кылат. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.